деген жокпуз, жолубузду оңдоп бер деген жокпуз, акча бер деген жокпуз, кредит бер деген жокпуз, өлдүк талдык деген жокпуз. Көчөнү эле тазалап бериңиздер деп мына 2 жылдан бери ыйлап жүрөбүз. Мыйзамга баш ийебиз деп кордолдук. Содаларыбыз жок. Мына 10 айдын мурун алган товарларыбыз мына жерде апатты болгон келиңиздер, түшүңүздөр. Уялбай эле келип, бонус, распродажа. Айлык беребиз силерге. Биздин артыбыздан айлык алганыңарга кичине наразы болотсуңар. Салыкты көбөйтүңүздөр, анда элдин үнүн укпай эле коюңуздар. Распродажа. Урматтуу мэр, ичкериде турган 9000 адам сизден результат күтөт. Сизди ушул үмүт кылып 2 айдан бери эшиңизде сагалап турам. Мен өзүмүн проблемам менен келген жокмун. Элдин проблемасы менен мамлекетке, бюджетке акча түшсүн деп келдим. Ошондой адамды колдой албагандан кийин анда биздин власть эмне? Акимият, мэрия реагировать эткен жоксуңар. Биз силерден акча сураган жокпуз. Көчөдөн болгону тачканы жыйнап бергиле, стихин торговляны жыйнап бергиле деп атабыз. Ошондо жыйлап бергиңер келбей атат. Биз силерден акча сураган жокпуз, бийлик сураган жокпуз, саясат сураган жокпуз. Базарларга скидка сураган жокпуз, салыктан качкан жокпуз. Урматтуу мэр, буга кандай деп кабыл аласыз? Распродажа, келиңиз байке, распродажа. Салык төлөшүм керек, келиңиз, распродажа. Митингге чыккан максатыбызда. Бүгүнкү чыккан акчабыз мындайда, мен уже 2 жылдан бери, профсоюз болгондон бери акимиятка, мэрияга, ак үйгө, бүт бийлик өкүлдөрүнө, органдарга бардыгына мыйзам чегинде кайрылып, ушинтип арыз жазып, кайрылып, кылсак, бул стихийный торговля боюнча үстүндө элди күнөөлөп атышат, эл кирбейт, ошол жерде 2000 тачка бар деп, 2000 тачка жок. Ал биз өзү сода болбогондон эле сыртка 20-30 тачканы алып чыгышат дагы, агрессивный бир 30-20 продавецти алышат, ошол жерге чыгып алып сода кыла беришет, себеби ал жак арзан. Налог төлөнбөйт, соцфонд төлөнбөйт. Ошол жерде акимияттын балдарына берет, мэриянын балдарына берет, гомдун ошо милиционерлерге берет. Алар искусственный ушундай эле жөн эле создавать этишип, эшикти мисалы 400 эле тачка болгон болсо, азыр 2000ге жеткиришип, жеп эле ошентип бир аким келсе экинчиси кетип эле эч кандай маселени чечпей эле карапайым элди баягы 10.000 эмени карабай эле жанагы мыйзам чегиндеги содагерлерге шарт түзүп бербей эле ушундай кылып ыйлатышып ошентип атат. Мен каттуулап кайра мыйзам чегинде кайрылып атам. Негедир менин сөзүм кайра жакпай, мыйзам чегинде жүргөнү мени урушуп атат, сабап атат, коркутуп атышат, адам салып атышат. Ана мэрге кирейин деп мына жаңы болсун дедишти. Мына канча мэрлер келди, канча вице мэрлер келди. Алар менен баары сүйлөшүп болду. Дагы деле эртең макул менен келе атабыз. Азыр жаңы мэр келгенди күт дедик. Мына күттүм. Анын деле болгон 2 ай болду. Мени 3 жума мурун киргизе беришти. 3 жума бою ушул жерде турдум. Күндө саат 10-да киресиң, 5-те киресиң, 4-те киресиң, 3-те киресиң депчи. Ошентип бул жака да киргизген жок. Мени уже ким ошентип киргизбей жатат? Ортодогу адамдар ошо акимият киргизем дейт, органдар киргизебиз дейт. Мэр уже сиз жөнүндө билет, силер жөнүңөрдө стихийный торговляны тазалап бергенге ал деле ынтызар дейт. Бирок мен эч кандай нерсени көргөн жокмун. Мурунку эле мэрлердин, мурунку эле акимияттын эле кейпин кийишип эле кабыл алган жок. Мен өзүмдүн арызым менен келген жок. Менин артымда 5000 деген адамдар бар. Баардыгы жалдырап карап отурушат. Себеби алар осо акимиятка ишенбейт. Базаркомдор келсе, базаркомдорду кысышат булар, администраторлорду да тоже кысышат, текшерүүлөр жөнөтүп. Анан биз айла кеткенде ушу независимый профсоюз түзгөнбүз. Ошонун менен мыйзам чегинде барайлы десек, монтип даже мэрлер, адамдар элдин өкүлдөрү менен сүйлөшкүсү келбей атат. Билип туруп билмексен болуп атышат. Маселени чечебиз, жардам беребиз дейт. Бу жерде бизге жардамдын кереги жок. Өздөрүнө жардам керек. Коррупциясын астында кимдер жеп атканын териштирип, жакшынакай кылып бизге условияны түзүп берсе болду, көчөнү тазалап берсе эле болду. Биз андан заводда сураган жокпуз, акча да сураган жокпуз, кредит да сураган жокпуз, өлдүк талдык деп буга чейин ыйлаган да жокпуз. Эми мына базардын ичи пустой болуп баратат, соода жок. Элдин бардыгы массовый эшикке чыга баштады. Анан салыкчылар келет дагы. Патент дейт, кайсы акчаны төлөйбүз? Соцфонд дейт. Аны төлөй албасак, штрафты салып атышат.
коркутуп атышат ал жактарда. Эмнеге силер мынчалык массовый бизди кыйнап атасыңар элдер десек, алар айтып атат. Бизди дагы республиканскийлер кыйнап атат, бюджетти толтургула деп. Эгер условия болбосо, каяктан бюджет толтурат? Элдин эмнесин сыгып жешет булар? Мен ошого түшүнбөйм да. Эми милиционерлерге айтсак, алар биздин укугубуз жок, тачкаларды булар подвижный торговля деп коет. Биз буларды эчтеке кыла албайбыз деп кутулушат. Акимиятка шылтайт. Акимиятка барсаң, акимияттын балдары өздөрү башкага шылтайт, тазалыкка шылтайт, тазалык акчасын жыйнап кеткенден кийин алар 2-3 күн машина бербей коет. Ушул көйгөй такыр чечилбес болду. Айласызда мен ошо акцияга чыктым. Азыр мэрлер чыгып кабыл алып чечебиз десе чечишет, жок чечпейбиз десе, ушул эле акцияны эмки жума же мына жума ак үйдүн астына бир 100 тачка менен чыкканга муктажмын. Тартып видеолорго жөнөткөнбүз. Укук коргоо органдарына жөнөткөнбүз. Укук коргоо органдары болсо акимиятка шылтайт, акимият мэрияга шылтайт, мэрия болсо келсек, эми эртең ак үй көргүлө дейби. Кантет. Сонда мыйзамга баш ийген содагерлер кордолгонбу? Кордолот. Мыйзамга баш ийбеңиздер, кордолосуздар. Мыйзамга баш ийип сода кылгандар кордолосуздар. Распродажа, распродажа. 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 Кечиресиз, бизге интервью берип коесузбу? Түзөдө кетип атат. Биз жана кандай чаралар көрүлүп атат мынакей? Жогоруда өз көйгөйлөрүн айтып атпайбы? Сиздер тараптан кандай аракеттер көрүлүп атат? Мен келгениме 2 жума болду. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз? Мен Мырзахмат Садык, мен первый замат. Распродажа, распродажа, Биз күндө распродажа. тазалап атабыз. Билесиздер, стихийка бул Ош базарында өтө татаал экен. Аракеттенип атабыз. Бүгүндөн баштап дагы полный мобильный группа чыгып тазалап атабыз. Бүгүн азыр ал жерде санден. Бирок Мыйзамга баш ийген ошол 10 миң деген тазалайбыз. содагерлерди. Эми мен анча буларды түшүнө элекмин да. Түшүнөйм, бүгүн да барайлы, эртең дагы эми күндө ал жерде тазалайбыз. Мына алар айтып атпайбы, тазалабайт, акчалы анысын акчалап албай билбейт экен, бирок бүгүндөн баштап биз бүгүн эмес 2 жумадан бери иштеп атам. Бүгүндөн баштап азыр ал жакта элем мен өзүм. Ал жерде балдар тазалап атат. Анан мен бул жакка келдим. Азыр барып да тазалап атат. Ишенбесеңиздер барып ал жакка барып көрсөңүз. Бир пикирге келип атасыз. Мэрге киргизгиле деп атат, а мэр менен байланышып мен түшүнбөйт экенмин да. Булар анан азыр аким келсин, аким биз биринчи сүйлөшөлү булар менен анан чечебиз проблеманы. Распродажа, распродажа. Кыздар акимият келди, долясын чогуп койгула. Мына акимият келди, долясын чогуп койгула. бул жакта өзүңүздөр көргөндөй акимияттан дагы ошол акимдин орун басары келген. Ал ошол тазалоо иштери, ошол жайма базарларга кандайдыр бир чек коюу иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Мен да намыз ариятыма күйүп атам. Элдер мага келип, акимиятка ишенбей, мэрияга ишенбей, милицияларга ишенбей, менен жалдырап, ошол жерде эжекелер отурат, пенсиясынан соцфонд төлөп, пенсия